Görgönden айтып koylar. Стоят и одели. Что за вас это? Страница? Говорит ТВ. Говорит, да? Все, сейчас подпишусь. Саламатсыздар, урматтуу Говорит ТВ мультимедиалык агенттигинин көрүүчүлөрү. Бүгүн 15 майда Ала Тоо аянтында тынчтык жүрүшү өтүп жатат. Аянтка болжол менен 1000ге чукул таксаны белгисиз, бирок 1000ге чукул жарандар чогулган. Алар элдик кошумдар деген жазылган арандай күрмөлөрдү кийип алышкандыктарын көрүүгө болот. Оң колдоруна дагы атай ленталарды байлап алышкан. Бул жактагы ошол жүрүштүн уюштуруучулары кимдер экени азырынча белгисиз. Белгилей кетсек, бул жүрүш саат 12:00. А то я вас нашел, что-то не могу найти. Смотрите, Говорит ТВ. Это Фейсбуктан карасаңыз. Фейсбуктан. Все, ладно. Белгилей кетсек, бул жүрүш саат 12:00 өкмөт үйүнүн алдында башталган. Анда чогулган жарандар атай жүрүш өткөрүп, бул тынчтык жүрүшү экендигин айтышкан. Бирок эмне себептен мындай жүрүшкө чыккандыктары тууралуу маалымат берилген эмес. Алар ушул эски аянттан чогулуп, андан кийин тарых музейинин алдында азыркы тапта, азыркы учурда чогулгандар Ала Тоо аянтына келип топтолгон чагы биз дагы ушул аянтка чыккандардан дагы комментарий алганга аракет кылабыз. Андыктан биздин каналдан алыстабай туруңуздар. Один у тебя на страничке попал. Просто дыхание мыжили. Чогулгандардын басымдуу бөлүгү жаштар экенин көрүүгө болот. Бул жүрүштү ким уюштуруп жаткандыгы тууралуу азырынча белгисиз. Дегени менен ошо миңдеген жарандар чыккан.
Жигиттер кандайсыңар? Бул акция боюнча максаты кандай, эмне себептен чыктыңыздар, ошол боюнча кыскача. Эмнеге? Кандайсыңар? Прямойдо кетип атат, биз билели дедик эле да, бул жүрүштүн максаты. Эмне себептен чыктыңыздар? Бул жакта биз комментарий алууга аракет кылып жатабыз, бирок деген менен бул жүрүшкө чыккандар бизге жооп берүүдөн баш тартып жатышат. Чогулгандар абдан көп. Бул жактагылар аянтта эмне болуп жаткандыгы тууралуу да комментарий аркылуу жазып атышат. Мен жаңы кошулган көрүүчүлөр үчүн да эсиңиздерге салып өткүм келет. Бүгүн 15 майда Борбор калаадагы өкмөт үйүнүн алдында тынчтык жүрүшү башталган. Ага миңдеген жарандар чыккан. Алар ушул өлкөдө тынчтык болсун, жана ошондой эле бул жүрүштүн максаты тууралуу, жана ошондой эле уюштуруучулары тууралуу так маалымат берилген эмес, бирок алар мына ошол эски аянтта ушундай тынчтык жүрүшүн өткөрүшкөн. Андан кийин Тарых музейинин алдында, эми азыркы тапта Ала тоо аянтында өтүп жатат. Бул акцияга чогулгандардын басымдуу бөлүгү жаштар. Алар ушул элдик кошундардын логотиби бар ошол көрмөлөрдү кийип алышканын көрүүгө болот. Жана ошондой эле оң колуна атайы ушул ленталарды дагы байлап алышкан. Биз бул жака чогулгандардан комментарий алууга аракет кылдык, бирок деген менен эмне себептен чыгышканын, уюштуруучулар ким экендигин бул жака келгендер бизге комментарий берген жок. Биз дагы да болсо сураганга аракет кылабыз. Байке, саламатсызбы? Азыр түз эфирде кетип жатат. Бүгүнкү ушул акциянын тынчтык жүрүшүнүн максаты тууралуу, эмне себептен бул жакта акция өтүп жатат, максаты кандай, уюштуруучулар кимдер, ошол боюнча комментарий берип койбойсуздарбы? Каяка жүрбөйсүз, ошака жүрүп атабыз го. Сиздерге ким айтты бул жака келиш керек деп, же болбосо эмне себеп? Паспортто чогуу эле келдим мен мисалы. Атай формаларды кийип алган турбайсыздарбы анан? Берип атат да, могу жерден азсыз койсоң сизге деле берип атат го. Эмне жүрүш бул? Эмненин максатында өтүп атат бул жүрүш? Стабильность. Туруктуулук үчүн, тынчтык үчүн дагы? Сакташ үчүн, Кыргызстандын бекемдиги, ызычысын, ондай пикет болбошун сакташ үчүн да. Түшүнүктүү, рахмат сиздерге. Өзүңүздөр күбө болгондой, бул жакта өтүп жаткан тынчтык жүрүшү стабилдүүлүк үчүн, тынчтык үчүн, өлкөдө дайыма стабилдүүлүк болсун деген максатта чыктык деп айрымдар айтты. Биз дагы да болсо комментарий алганга аракет кылабыз. Бизден алыстабай туруңуздар. Чогулгандар азыр белгисиз тарапка дагы кетип бара жатышат.
Sen urush bo'lgandan, o'tash bo'lgandan. Азыркы тапта чогулгандарга атайы суу ичимдик суусундук таратылып жатчы бул жакта. Азыр чогулуу. Sen dişini öpüber koyza. Говорит интернет-канал. Как? По интернету? Да. Подписки мне дают. Талашын кодерткен жокму? По-моему, прямой эфир. Ооба. Кечиресиз өтпөйт. Өзүңүздөр көп болгондой акцияга чыккандардан кандайдыр бир агрессияны байкоого болбойт. Чогулгандарга атайы келип суусундук таратып жатышат. Бирок бул акцияны айрымдары акцияга келгендер эмне себептен келгенин, алардын максаты тууралуу сураганыбызда жооп берүүдөн баш тартышты көбүнчөсү. Айрымдар болсо мына ошол өлкөдөгү стабилдүүлүк, туруктуулук үчүн, өлкөдө тынчтык болушу үчүн атай ушундай тынчтык жүрүшүнө чыгышкандыктарын айтып өтүштү. Акцияга да канча убакытка созулат, канча убакытка уланат, азырынча белгисиз. Белгилей кетсек, бул акция саат 12-де өкмөт үйүнүн алдында башталган. Андан кийин Тарых музейинин айланасында жүрүш өткөн. Азыркы тапта болсо мына Ала Тоо аянтында өтүп жатат. Бул жол менен бул жака миңдеген жарандар чогулган. Алардын басымдуу бөлүгү жаштар экенин көрүүгө болот. Алар атайы ушул элдик кошундардын күрмөлөрүн кийип алышкан жана колдоруна лента байлап алышып, бул жакта жүрүштөрүн улантып жатышат. Чогулгандардын жарымынан көбү азыркы тапта эски аянтка өкмөт үйүнүн алдына бет алышты. Биз алардын артынан чогуу барабыз. Дагы да болсо бул акцияны жеринен чагылдырып берүүгө даярбыз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Өкмөт үйүнүн алдына бет алган акциянын катышуучулардын артынан биз да барып жеринен чагылдыралы.
Он торговый агент сақтық. Bulgalay. Биз азыр өкмөт үйүнүн алдына да барып байкап көрөлү, кырдаалда ал жакта да чогулгандар барбы? Чогулгандар болсо алардан да комментарий алганга аракет кылабыз. Бирок басымдуу бөлүгү азыркы тапта тарых музейинин алдында чогулушкан. Бул жакта улуундундай өкүлдөр отурганын көрүп атат. Чогулгандар абдан эле көп.
Эмнеге тартпайм? Биздики азыр түз эфирде кетип атат. Жигиттер кандайсыңар? Бирок суроо. Бул жүрүштүн максаты эмне себептен чыктыңар? Акция эмне себептен өтүп жатат? Ошол боюнча кыскача комментарий берсеңиз. Я. Түз эфирде кетип атат, суроочу бияктагылар эмне жүрүш болуп атат? Кандайча жүрүш болуп атат? Ошол эмне себептен чыктыңыздар? Сиги алдар билет. Кайсы балдар? Ал балдар да качып өтпөй. Келиңиз анда сиз берсеңиз. Түз эфирде кетип атат. Акциянын максаты бул жүрүшкө эмне себептен чыктыңыздар? Бул жүрүшкө эмне себептен чыгат элек? Бул жүрүшкө ушу элди тынчтандырайлы, үшүнчү күчтөрдү тынчтандырайлы деп чыктык. Ошол жерде мындай башка ой деле жок. Көрөйлү, ал көрөйлү. Болжол менен канча киши чогулду деп айтсаңыз? Болжол менен киши көп. 2-3 миң киши бар. 3 миң. Канча убакытка созулат бул? Канчада башталды, качан аяктайт? Эртең саат 10:00 болду, кечки саат 10:00га чейин. 10:00га чейин, түшүнүктүү. Түшүнүктүү, рахмат. Дагы кошумча суроолоруңуз болсо? Жок, кошумча суроолор жок, жетиштүү. Бул жакта чогулгандардын айрымдары ошол эмне себептен келгендиктерин айтуудан баш тартышса, айрымдары өлкөдө тынчтык болсун, стабилдүүлүк үчүн эртең менен саат 10:00 бул акция башталгандыгын айтып өтүштү. Бул акцияга чыккандардын айтымына караганда, акция кечки саат 10:00га чейин уланат. Бул жакта акцияга чыккандардан кандайдыр бир агрессияны байкоого болбойт. Чогулгандар болжол менен бир 2000ге чейин чукул экенин айтып өттү, бирок алардын басымдуу бөлүгү жаштар. Белгилей кетсек, бүгүн 15 майда өкмөт үйүнүн алдында тынчтык жүрүшү башталган. Ага миңдеген жарандар катышууда. Өкмөт үйүнүн алдында башталган жүрүш Тарых музейдин айланасында дагы өткөн. Андан кийин Аянтта өттү. Азыркы тапта чогулгандар кайрадан ушул Тарых музейинин алдына келип, акция уланып жаткан чагы улуу мундун өкүлдөрүн дагы көрүүгө болот. Алар ушул элдик кошундар деген атайы күрмөлөрдү кийип, колдоруна лента байлап алгандыктарын дагы көрүүгө болот.
Урматтуу Говори ТВ мультимедиалык агенттигинин көрүүчүлөрү, бизге жаңы кошулган көрүүчүлөр үчүн да эсиңиздерге салып өткөзгү келет. Бүгүн 15 майда Борбор калаадагы аянтта, эски аянтта жана ошондой эле тарых музейинин алдында атайын тынчтык жүрүшү өтүп жатат. Тынчтык жүрүшүнө миңдеген жарандар катышып жатканын көрүүгө болот. Алардын көбүнчө басымдуу бөлүгү жаштар. Акция кимдер тарабынан уюштурулуп жаткандыгы тууралуу так маалыматтар айтылган жок. Акцияга чыккандардан кандайдыр бир агрессияны байкоого болбойт. Алар ошол элдик куршундардын атайын күрмөсүн кийип, колдоруна лента байлап, азыркы тапта ушул акция жүрүп жаткан чагы, акция эртең менен саат 10-да өкмөт үйүнүн алдында башталгандыгы тууралуу бул жака чыккан акциянын катышуучулары маалымдап өттү. Бул акция алардын айтымында кечки саат 10го чейин уланат. Айрымдары мына ушул эмне себептен бул жака чыккандыгын, уюштуруучулар кимдер экенин айтуудан баш тартышса, айрымдары ушул өлкөдөгү стабилдүүлүк үчүн, тынчтык үчүн чыгышкандыктардыгын айтып өтүштү. Биз ушул акцияны жеринен тааныштырып, жеринен чагылдырып бердик. Акция кечки саат 10го чейин улангандыгына байланыштуу биз азыр убактылуу эфирди жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.